негизинен генералдык прокуратура менен улуттук коопсуздук комитетин алып бараткан иши туура багытта. Биз аларга саясий колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мен баарына макулмун, бирок бир гана нерсеге макул эмесмин. 111 миллион доллар эмес. 230-тан 250 миллион долларга чейин урдалган. Ага биринчи сиздер айткан документ себептүү, экинчи СНГнын 7 өлкөсүн мен текшердим. Ремонт 600 миң доллар турат. Дүйнөдө энергетиканын лидери Siemens 1 миллион 200 миң доллардан турат. А биздики Siemens'тен 2,5 эсе көп урдалган. Эме элестетип көрүңүздөр. Ондун эсеби боюнча Кыргызстанда ар бир 4-чү киши курсагы тое тамак ичпейт. Ошо ачка, байкуш, кедей элдин атынан барып падыша карыз сурап, 300 сом карыз сурап, 200 сом өзү урдап алган. Ошо падыша деген атка татыктуубу? Ошонун жүрөгүндө Кудай барбы? Кудайды карабай жешкен. Анын эмнесин аябап атасыңар? Дүйнөдө бир Нюрнбергский процесс болгон. Ошондон кийин фашизм токтогон. Кыргызстандын коррупциясынын тарыхында Нюрнбергский процесс бүгүн башталды. Могу азаматтардын мен бирөөсүн да тааныбайм. Бирок азаматтар бүгүнкү маалымат бергенге так, анык мыйзам деңгээлинде. Саясий колдоону биз беребиз. Эми менин эки ооз сөзүм. Кредиттик саясат боюнча могул документти Кубат сизге берип жиберейин. Америкадагы Global Center Development иликтөө жүргүзүптүр. 120 өлкө жана биз айткан улуу өлкөдөн кредит алыптыр. Ошо кредит алган өлкөдөн 8 өлкө эртең кредитин төлөй албай, финансылык суверенитетин жоготкан алып турат деп жазылат. 8-чиси Кыргызстан. Ошо биз кимдин жанындабыз? Мозамбик, Афганистан, Камбоджа. Ошо финансылык суверенитетин жоготкан эки өлкө өзүнүн сомун жоготуп, тиги чоң өлкөнүн валютасын киргизди. Биз ошон үчүн суверендүү өлкө курдукпу? Шри-Ланка 7 миллиардка карыз болуп, өзүнүн портун өткөзүп берди бөлөк бир мамлекетке. Джибути карызга батып, өзүнүн аскер деңиз базасын өткөзүп берди. Тажикстан жогорку кумар алтын кенин өткөзүп берди. Биз кийинки катардабыз. Өкмөттүн мен сөзүн уккум келет. Кантип ал карыздан кутулабыз? 2 мүнөт кошуп койсоңуз. Карыз алуу саясаты боюнча өкмөт карызды башкаруу боюнча ойлонушубуз керек. Кайсы багытка алабыз? Кимден алабыз? Кайсы процент менен? Кайсыларга чек коебуз? Акыркы сунушум жанагы генералдык прокуратуранын айткан диагнозун колдоп, депутат Талант Мамытов, Канат Исаев айтканды колдоп, эгерде биз бир токтом кабыл албасак, анда бүгүнкү сөздүн баары кумга сиңген суудай жок болот. Ал эмне ба? Мен сунуш киргизем. Ал саясий сунуш. Токтомго 2010-2017 жылкы экс-президенттин тушунда Кыргызстанда коррупциялык, конституцияга каршы келген кылмыштуу режим түзүлгөн деген баа берилсин. Ушу бааны бере албайбызбы? Анда биздин да саясий эркибиз жок. Биз дагы ошол кылмыштуу режимге салым кошкон депутаттар, саясатчылар болуп ишенебиз. Ошо бойдон кала беребиз. Ошондой парламент Кыргызстанга керекпи? Урматтуу депутаттар, биздин иштерибизге дагы 2,5-3 жыл калды. Биз да ушул жакта депутат болуп жүрүп Кыргызстанды 1% алдыга көтөрө алган жокпуз. Биз дагы эки режимге баш ийип бердик. Антиконституциялык референдум болуп атканда, саясатчылар соттолуп атканда. Биз ошол жерде добуш берип отурдук. Эми ошол күнөөбүздү тазалайлы десек, Кыргызстан жаңы жолго түшсүн десек, жана Кыргызстандагы Нюрнберг процессине биз саясий баа берели десек, ал 100 жылдан кийин дагы тарыхта окулуш керек. Кыргыз парламенти экс-падышасына ушундай саясий баа берилген деп. 2012-2017 жылы экс-президент Атамбаев президент болуп турганда конституцияны бузуу жолу менен мамлекеттик бийик даражаны өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кылмыштуу антиконституциялык коррупциялык режим түзгөн деген бааны берсек, анда биз тарых астында, улут астында жүзүбүз жарык болот.